Номер 2 лабораториялык иш. Векторлорду кошуу. Бизге керектүү жабдуулар күч столу, кыскычтуу чыгарыктар, жүктөрдүн тобу жана транспортер сызгыч. Биздин ишибиздин максаты күч столунун жардамы менен күч векторлорунун суммасын табуу. Алынган натыйжаны векторлорду кошуунун түзүүчүлөргө ажыратуу ыкмасы менен геометриялык ыкма аркылуу текшерүү. Күч столунда градустук ченемдер берилген. Биз биринчи 0 жана 120 градуска чыгарыктарыбызды илип алабыз. Видеодогудай кылып чыгарыктарыбызды орнотобуз. Жана столубуздун борборуна жипчелерди жайгаштырабыз. Биринчи 0 градустук бурчка 45 грамм массадагы жүктү илип алабыз. Жана эске сала кетчү нерсе, илгичтин массасы 5 граммга барабар. Андан кийин 120 градустук бурчка 95 грамм массадагы жүктү илебиз. Ньютондун 3 закону менен формуласы F1 барабар минус F2 аркылуу 3 градустук ченин таба алабыз. А биздин градус 240 градуска барабар болду. Ал эми салмак 75 граммды түздү. Шахектин борбору столдун борбору менен дал келиш керек. Шахекти бир аз жылдырып, кайра кое бергенде, ордуна келгенде болуусу зарыл. Эми формуланын жардамы менен эсептөөлөрдү жүргүзөбүз. Бизде массалар белгилүү. Биринчи, биз FA, FB, FE күчтөрүн табышыбыз керек. Жалпы формула F барабар m көбөйтүлгөн G. G бизде турактуу 9,18 метр бөлү секунда квадратка барабар. Эки вектордун суммасын 3 ыкма менен таба алсак болот. Доскада көрсөтүлгөндөй төмөнкү формулаларды коюп чыгарабыз. Акырында ошол диагоналдын узундугун өлчөп, күчтүн чоңдугун аныктайбыз жана анын багыт бурчун транспортер менен эсептейбиз. Ушундай жол менен эки вектордун геометриялык суммасын алабыз. Ишти аткаргандар химия инженериясы Асель жана Баяна.